Мен башында жакшы эле ден соолугум эле жакшы эле болгон, жакшы эле ошо адам катары эле жакшы эле жүргөм. Ошо бир уколдун айынан эле грипп болуп ооруп, ошодон иштебей калды бутум. Ошо нерв тамырга сайылып калган дейт. Турдукан Майрамбекова 1984 жылы Ала Бука районуна караштуу Өрүктү айылында туулган. 1997 жылы шамалдап ооруп калып, ооруканага барган. Ал жайдагы дарыгерлердин шалакылык мамилесинен улам буту баспай калган. 5 ул, 2 кызым бар. Чоң кызым. Бул жакшы жүрген 7-класста окуп атканда 97-жылы, 84-жылы. Ал ооруп калып бирден. Ошо менен баспай калды. Ал сайызын баганам мен деген жака Өзбекстан каяктарга барып көрсөттүм, ай болбоду. Акырынан отуруп, өзү колунан келген аракет менен тигичилик үйрөнүп иштеп атты. Каарманыбыз баспай калганына кайгырып жатып албастан, колөнөрчүлүктү колго алган. Ал үчүн атайын адистерден деле атайын билим албаптыр. Бирин экин тигилген курак кийимдери көбөйүп, кардарлардын кызыгуусу артты да, жасаган жумушу бизнеске айланып кеткенин өзү да байкабай калган. Эч кимден да барып үйрөнгөн эмесмин. Ошо өзүм ооруп калгандан кийин убакыт өткүзмөй, алаксымай болуп барып эле бирден экиден курап отуруп, ушундай бизнеске айланып кеткенин өзүм деле байкабай калдым да. Анан башында топтолуп көп эме болуп кетти, анан саат болуп, анан сатып, анан кийин заказ менен иштеп, анан кыздардын себин жасап, комплект, мисалы көшөгө, туш-кейс, көрпөчө комплект менен. Турдукан Майрамбекова кыз келиндердин себин даярдап, алар үчүн жууркан төшөктөрдү тигет. Андан сырткары кыргыз оюлары түшүрүлгөн кийимдерди да буйрутма менен даярдап берет. Ал акыркы мезгилдерде кийизден жасалган сувенирлер жана кийимдер чет мамлекеттен келген туристтердин кызыгуусун арттырууда дейт. Азыр мондай кийиз жүн менен иштеген баандай туристтер кызыгып эме кылып калышты да. Мондай билерчи. Анан азыр чапандарым анан ушундай сувенирлерден 2-3 жол кетти. Франция 2-3 жыл катары менен. Францияга, Бельгияга чыкты. Чапан, кыргыз чапандарынан 15 миңге кетти Францияга. Мындай өзүбүздөн бирөөгө тигип бергем. Ошону көрүп кызыгыптыр, саймаларын өзгөчө кылган, баягы ыскы сыяктуу кылып базып. Анан ошо көрүп ушундай заказ түшүп атат деп ошентишти. Анан өздөрү баап беришип эле ошончо алып кетишти. Колөнөрчүлүккө кызыгып, аны үйрөнгүсү келген кыз келиндер бир гана Өрүктү айылында эмес, Ала Бука районунун башка айылдарында да көп. Алар атайын келип тигүүчүлүктү үйрөнүшөт. Турдукан Майрамбекова колөнөрчүлүккө кызыккан кыз келиндерге өзү билгенди үйрөткүсү келет. Анткени менен айылдагы чакан үйүнө алардын баары батпайт. Ишиме өнүктүрүүгө ошол салынган цехибиздин ремонтуна болсо, проекттерден болсо деле үмүт кылып атам. Проекттер жазып, ошондой мен баягы иш планыма ылайыктуу проекттер болсо жазат элем. Эми азыр иштеп атканыбыз 3 кыз болсо, мен 4-төбүз да. Анан эгер ишканам болуп калса, мен ойлойм бир 10го жакын адам иштеп калабыз деп. Эскерте кетсек, Өрүктү айыл өкмөтүндө 18 жашка чейинки мүмкүнчүлүгү шектелген балдардын саны 40ка жетет. Ал эми 18 жаштан жогорку майыптардын саны 152-ни түзөт. Талгат Абдрахманов, Улан Анарбай уулу, Ала Бука району.